Баткен облусунун борборунда кыргыз-түрк биргелешкен гемодиализ борбору ачылды. Анда 5 гемодиализ аппараты иштеп, жумасына 60 кишини кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул борбор милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан катталган жана ага кирбеген жарандарды да кабыл алат. Мамлекет тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу ар бир бейтапка 4700дөн төлөнүп берилет. Кошумча көрсөтүлгөн кызматтар үчүн бейтаптарга 550 сом төлөм бар. Учурда Баткен облусунда 36 жаран гемодиализ алууга муктаж. Так санын азыр айта албайт экен, бир 15 клиника бар. 15 клиника бар. Эң негизгиси ар бир областта жанагы клиникалар бар. Демек жанагы мурун жалаң эле Бишкек шаарында көбүнчөсү, анан Ош шаарында болсо, биздин тургун жарандар азыр ушул жерлерине барып, үйлөрүндө барып, ушундай бир ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат десек болот. Бирок мен ойлойм, дагы деле бул акыркы долбоор эмес, дагы деле ачылат. Бирок бул жерде биз жана мен белгилеп кеткендей, алдын алуу иштерине, профилактика ишине көбүрөөк көңүл бура турган бир саясатты жүргүзүшүбүз керек. Антпесек ушул жылдан жылга бул бөйрөк оорудан ооругандар көбөйүп атат. Мен билген маалымат боюнча азыр эле ошону тактап чыктым, фонд менен келишимибиз бар деп айтышты. Бул эреже ошондой, лицензияны Минздрав тарабынан алат, бул мыйзамда ошентип көрсөтүлгөн, а фонд төлөп берүүчү организация. Ошондуктан төлөмдөр ошол фонд аркылуу болушат. Келишимди дагы фонд менен түзүшөт. Ооба, бирок ал жерде кандайдыр бир бюрократиялык процедуралар болсо, аны жойгонго аракет кылабыз. Бирок тартиби ошондой, мен ойлойм, ал туура эле тартип. Биздин бул жерде негизинен ачканыбыздын максаты частный түрдө иштетиш эмес, ошо мамлекеттик түрдө ГЧП, государство частное партнерство деген демилгени колдоп, ошо өкмөттүн бөлүп берген акчасы менен иштетип, ошол максатта ачтык. Биздин имаратта биз электр энергиясы боюнча 100 киловаттык генераторду Турциядан алып келдик. Ал зданиянын аркасында турат, иштеп атат. Иштеп атат дегенде электричество кеткен убакта биз каалаган убакта аны кошуп иштете алабыз. Суу маселеси, муну биз больницаны ача элек кезде аппараттарыбызды кошуп иштетип көрөйүн деген убакта байкадык, Баткенде ушул биздин линияда 2 саат гана суу берилип, анан токтотулуп калат экен. Ал маселени чечиш үчүн 2 жолду тандадык. Биринчиси, резервди көбөйттүк. Бизде азыр учурда 6 тонналык резервибиз бар. 6 тонна бир күндө бейтаптарга кеңири жетет. Экинчи бир чечим катары дагы биз мэрияга дагы, обл администрацияга дагы официалдуу түрдө кат жазып, ал жерден мэр Мавржан Тойчевич өзү келип больницаны көрүп, бул жерде действительно суунун ушунчалык керектүү экенин, суунун бир күндө канча тонна кете тургандыгын көрүп, экинчи бир линия болгонун айтты. Ал кечээ эле кошуп бергенге даяр болчу, бирок бүгүн ачылышты биз кичине мындай ремонттуу учурда учурабаш үчүн эртеңкиге жылдырып койдук. Ал маселени азыр мэр өзү толугу менен контролго алып чечип беребиз деп сөз берди.